Жайыл районындагы Кызылдыйкан айыл аймагындагы жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо жаңы ыкма менен биометриялык маалыматтарды колдонуу менен өттү. Шайлоого 11 мандат үчүн 39 талапкер атсалышууда. Добуш берүү бармак иси аркылуу жана бюллетень алынып, компьютердеги маалыматтар салыштырылды. Бул тесттик режим жалаң эле шайлоочулар үчүн эмес, биз үчүн да керек. Анткени техника деген техника ар кандай штаттык эмес жагдайларга даяр болуш керек экендиги дагы жол көрүнүп атат. Шайлоого да дээрлик 5 айга жакын убакыт бар, парламент шайлоого чейин. Ошого чейин биз техникалык жактан дагы элдин маалыматынан дагы биз толук даярдык өткөзгөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Шайлоого Борбордук шайлоо комиссиясынан облустан да өкүлдөр келип, иш жүзүндө жардамдар берилгендиктен шайлоо маалында көйгөйлөр жаралган жок. Аба райынын кескин өзгөрүшүнө карабай, элдин келүүсү дагы абдан жакшы. Өзүңүздөр маалым болгондой, бул пилоттук проект биометриялык маалымат боюнча мынакей биздин жарандарыбыз келип, өзүнүн жарандык парсын бүгүнкү күндө аткарып жатышат. Келе турган шайлоолорго биз жооптубуз шайлаганга. Сен жакты, жакшы экен, баары тең. Тынчы жакшы өтүп атат шайлоо. Адистердин айтуусунда майда барат маселелерди эсепке албаганда алдыдагы парламенттик шайлоолорду татыктуу өткөрүп алууга толук шарт бар. Таза шайлоону өткөрүүгө Кыргызстанга Корея жана Жапония мамлекеттери жакындан жардам берип келишет. Сталбек Абдыраев, Мирлан Макеев, Коомдук 1 канал, Жайыл району.